Доолант кылсаң, не удается потушить сети дейт. Бир загруз кылсаң да болбой да тузу. Урматтуу мугалимдер, эгерде сиздерде да ушундай проблема чыгып жаткан болсо, бул проблеманы жоюу үчүн монитордун оң жак ылдыйкы бөлүгүндөгү Wi-Fi жагын басабыз, значок. Бул жерде параметр сети интернет деген жерди басып, бул жерден Ethernet деген жерди басып, андан кийин настройка параметр адаптеров деген жерди басасыңар. Андан кийинки бөлүктө беспроводная сеть деген жерге, же болбосо кимдики проводной болсо проводной, кимдики беспроводной болсо беспроводной деген жерге келип, бул жерде 2 жолу басып, андан кийин свойства деген жерди ачсаңыз, бул жерде IP4 TCP IPv4 деген жер бар. Ошол жерди дагы 2 жолу мышканын оң кнопка, сол кнопкасы менен 2 жолу бассаңыздар, жаңы окошко ачылат. Бул жерде использовать следующие адреса DNS серверов деген жерге галочка коюп, анан бул жерге 4 жолу 4-тү жазасыңар. 1 2 3 4. Алдыңкы бөлүкчөсүнө болсо 4 жолу 8-ди жазасыңар. 1 2 3 4. Анан окей деп басасыздар. Дагы бир жолу окей деп туруп, браузерден силер деген Zoom сайтын ачасыздар. zoom.us деп туруп баскандан кийин Zoom программасы ачылат. Анан кайра жанагы настройкаларга келип, беспроводной же проводной болсо беспроводнойго келип, бул жерден свойствоны дагы 2 жолу басып, андан кийинки IP версия деген жерде кайра получи DNS сервера автоматически деген жерге галочка коюп окей деп басып коесуз. Калган окошколорду жаап, андан кийин Zoom сайтын ачып текшерип көрөлү. zoom.us баскандан кийин Zoom сайты эч кандай проблемасы жок ачылып калат сиздерде дагы.